Диний толеранттуулук деп биз эмнени түшүнөбүз? Акыркы жылдарда популярдуу колдонулган бул термин жашоодо кандай колдонулат? Диний толеранттуулук диндердин бири-бирин жактырбаса деле, алар деле мен сыяктуу адам, алардын деле жашаганга укугу бар деген түшүнүктөн улам келип чыкканда. У нас в Индии 4 религии главные вместе живем. Какие? У нас индуизм сперва хинду, во втором месте ислам, в третьем христианин и сикх. У нас никогда не такого сказали, либо преподавали, либо через родных мы слышали, что вот это не ваш, это не твой, мой, у нас нет, такого не было. Көрсө бизде жаштыгыбыздан ага мектептен дагы ата энебиз тарабынан дагы бизге түшүндүрүштөр болгон эмес экен. Кийин бул жака студент болуп келип, бул жака шаарда аралашканда бул жакта башка улуттун өкүлдөрү, башка дин тутунгандар көп экен. Барган сайын баягы ички жек көрүүлөрүм барган сайын жок боло баштады да. Өзүбүздү кандай сыйласак, башканы деле ушуну сыйлап толеранттуу болгонго чакырат элем негизи. Ар бир ата эне үйүндө баласына туура тарбия бериш керек. Анан башка диндерге сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек.